Bizden ata muras jerimizden табылған қандай балулықтар. Мынау шунun сынығы екен, мынаның сынықтарынан ұқсайды. Бұл мында болып тұрып, үсті-үстіне қойылған, дейістіріліп. Мынау дейістіріліп, анан бұл мында қап-қағымен жабылған өзінше керемет бұйым бұл. Мына бұл жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл кезегінде çoğun ақша жүгірту бірдеген айланған, балким шумно біздің қолымызда тұрған бір тиын кезегінде бір үйір жылқының басына татыған тиын болушы мүмкін. Мұндай балулықтар өте сейрек кездешет. Эми мұны біздің замандашыбыз мына Қияз мырза тапқан екен. Қияз мырзаның тағдырына бұйырған şu тауылға өзіңе құт болсын. Анан biz hem Құдай насip қылса жаңағы алтын тажы деп атқан тажыны сөзсіз жаңағы сенден сатып алған адамға дағы басын bağlatып тұрып, анын саға берген тиыннан жоғарырақ тиынды беріп, biz мемлекетке алышымыз керек. Егер сен тура болсаң, бұлардың әрбірін біз суретке дағы тартып тұрып, опис қылып жазып, бияқта ежекелерімен чоғу емел тұрып, активитеті, анан дайын деректерімізді емел тұрып, бұлардағы өзімізбен чоғалы кетеміз. Сөзсіз мұны біздің өзімізді азын олақ, балким бұлардың басына жете тұрған өзіміздің музейдіңдағы қаралған қаражаттар екен. Біздікі жаңа тажы келіп башқалар жетпей қалса, өзіміздің мүмкіншілігі жетпесе, мемлекет тарапынан дағы біз жардам сұраймыз. Eyvallah. Bunu qayerden taptın öyle? Bunu Jaylo'dan taptım. Qaysi Jaylo? Kızılsu'dan. Kızılsu'dan. Atı jönün topu qaysan? Qiyas. İshakov Qiyas Kishanovic. İshakov şimdi. Qanchaga chiqding? 34 yaşında. 34 ga. Bunu qanday yo'lda topding siz? Bunu biz nimede jürele, ayılda jürele nima olib qoldi. Bunday tıyınlar çıkıp kaldı. Ama şunun negizinde izlep koyup. Açsan tıyınlarını açıp açsan. Taş var eken da. Taştı oyna oturuyla janında bir yaş ballar öyle çukurlagan. Taştın üstüne mınanday nime çıkıp kaldı. Şu kap jağılı eken de bunlar. Şunday jağılı oyuncu o gene? Şunday jağılı eken. Anan açsak öyle. Şunday birden kırışta biz ilgerki tavaktarga dedik. Aksakal gişarlı şolay etmedi de bu ilgerki çıraklar olur. Şunday alanda. Tavaklarını da alıp koyacağım. Biz sizde bakanımızlarday, bunlar birbirine dayan kişi üçü ağla yasalıktır. Ekönün çorbası var ekan. Bizge şunu çırak da nime aldı da tanızmanlar verdi. Üstüne jağılıp durgan eken, en üstüne. Biri-birine giyişilip, en üstünde jağılı eken. Bize de balıkın suretleri turat, balıkın suretleri çekilip bir anan gül. Bu nerseler daha var eken. Bularda janağı ne birdemke Humayun'un sureti de, şunda birdemke da bayçtı. Bu Kırgız'ın oyum çiğimleri turat. Negizden gül koçotlar eken.
Өte kızıktуу bilmegen табылга. 5 eкен, 6 kapkağı mı? Ha, 6 bölüktөн turat, kapkağı 5. Ушуларды тапкандын этегинен анан мына тыйындар чыкты да. Ушул бетинде эле ушундай таш бар экен. Мынчалык taş. таш тамтарсак эле ушул чыгып калды анан анын этегинен Teyinler de kalıp koysun. тыйын таап алдык. Bir-birden. Demek taşın çoğunluğu kanday? Taşın çoğunluğu. Чоңдугу канча? Канча бар да. Ушундай эле таш. O taş nasıl gömdöv eken? Жок, өңдөй эмес экен. Таштын үстүн асты тупурак экен. Мыналар кийишилген тупурак толуп калыптыр да. Ташталганда эле мунун немелери, кырлары көрүнүп калды. Таштан тарсак эле кырлары көрүнүп калды анан. Başka yan kazıp görmedin mi? Жок, ошонун эле территориясын чукулап казып, ушуларды таптык да. Анда кыйындар бар экен. Анан жылы жазылган экен биздердечи. Мен интернеттен неме кылып, араб жазууларына, цифраларына салыштырсам 737 или 33-га таанып эме болуп чыкты да. 730 деген бұл hicri болса, ошого дагы 575 кошобуз да. Балким хижри ошондо деле Hicri болуп жазылган да, себеби календар. Григорианскийге кошкондо дагы 10 кылымдын тегереги болуп калабы? почти дагы 5 кылым кошобуз да, 6 кылым кошобуз. 12, 13. 12 Карахалилер келди. Жыйыным немеде да? Египетте. Окуттум да. Ла иляха иллаллах Мухаммад Расулуллах жазып. Украинча. Ножки заказывался. Ножки. Эгерде мына жогорудагы айта турган болсо, мына Х тамгасы да. Хавана деп. Анда ошол канча тереңдиктен табылды? Жердин бетинде эле. Жердин бетинде эле бир 25-30 сантиметрлик таштын эле таманынан чыкты да. Тегерегинде мындай дөөлөр, немелер жок экен, чуңкурчалар. Жолдон эле үстүндө экен. Бул жол кече жакында Союзда курулган жол да. Çoğun azık tuşaktan trasan boyunda. Трассадан 5-6 километр соло кирип кетет. Жалла шаарынан канча километр алыстыкта деп масалан? Бул жолду 70 километр да. Түндүктөнбү, түштүктөнбү? Tündük tarafına gider. Түштүк тарабында болот, жалаптын Түштүк бияқта, түндүк тарабы болот. Түндүк батыш жагы эмес, түндүк чыгышы. Түндүк эле деп коелу. Чыгыш тарабы болуп калды да ошондо. Түндүк деп коербиз. Кызыл суу айла. Кызыл суу айла. Ошо эгерден эмне кылсак, ошол тегерегинен может дагы бир эстеликтер чыгышы мүмкүн да, ошого байланыштырабыз да. Себеби мындай баалыктар жөн эле асмандан чыгып албайт да. Сөзсүз тегерегинде дагы бир неме болуш керек. Биз муну ушун таап алдык да, келип бир абаларыбыз бар да. Көрсөттүк, аба ушундай экен. Биз эми үйдү иштедик да. Ал киши көрдү да, бул деди илгерки чырак деди. Анан бир ой кетти, значит чырак болсо ошака көмсө, балким түгүнө бир нерселер балса керек деген ой менен барып кийин кайра каздык да. Кайра чукулап отуруп ушуларды таап алдык да. Анан Janakı altın tacını gayrından taptınız. ушулар менен кошо чыкты. Çok öyle. Bunun içinde çıktı, özünce Жок, çıktı. өзүнчө. Булар ошол бир таштын коңундан чыкты. Ал 3 метр, 4 метр этегеректен чыкты. Ал деле жердин бетинде бир карыш десем жалган айтам, ушунча эле тереңдик экен. Акт 26 июль 2018 жыл Жалал шаары. Биз төмөндө акт түзүүчүлөр Исламото музей комплексинин илимий иштер боюнча орун басары Хайрулла Ибайдуллаев, Жалал шаары Кызыл суу айылынын тургуну Исаков Кыяз, Тайгараев айылынын тургуну Айтиева Жылысхан болуп төмөндөгүдөй акт түздүк. Жалал Абад облусунун Жалал шаарындагы Кызыл суу айылынан табылган археологиялык табылгалар 5 дана кесе, 2-өсүнүн чоркосу бар. 1 дана капкагы, 10 дана күмүш тыйындар Исламото музей комплексине өткөрүп бергендиги анык. Атайын комиссиядан текшерилип, баасы аныкталгандан кийин акчасы берилет. Кол коюучулар Ибайдуллаев, Исаков, Айтиева. Rahmat. Tankama çalıp koydunuz mu? Yok, çalıp koydunuz da. Çalıp koydunuz. Talantka ana jol gavuzdagı degemiz. Жол кетебиз. Эми таза мындай да.
Бул өзүнүн металлын алып баратқан болсақ, бұл кичинекей сум болуп калат да. Күмүштүн өзүнүн баасы бар да базардачы. Бизге бунун маалыматы, ошо доордон келген маалыматы баалуу да. Баалуу. Мисалы үчүн муну биз ушул акыбалда сактап калсак, биринчиден Кыргыз элинин чоң байлыгы. Экинчиден ушуну көрүп, ушундан руханий азык алып, көптөгөн бир тарыхыбыздын бүтпөгөн жыртыгын жаманга дагы чоң жардам берет да. Ошол тарабынан алганда бул баасы жок. Ошондуктан сен элестетпеген жөнөкөй эле буюмдуктар берип атам дечи. Бул муундан муунга кала турган, биздин келечектеги урпактарыбыз пайдаланып турган бул чоң байлык мурас болот да. Муну алтынга дагы, күмүшкө дагы теңесе болбойт. Ошон үчүн берки неменин дагы бир чыккан жерди бардыгына толук музейге алсак, ошого дагы жардам берсең, берки эмедебиз, тажы дейбизби, курдун башы дейбизби, аны дагы биз эң өзүнүн ордун табат да. Кыргызстандын ичинде пока мындайларга кызыккан меценаттар жок. Биздин байларыбыз бүт эле жер алат, үй алат. Бул чет өлкөдө гана баалуу буларчы. Чек арадан өткөргөнгө бул өтө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бар, мүмкүн эмес. Чек арадан алып өткөнгөчү. Бул жөн эле бир зергердин колуна түшүп, эритилип сөйкөпкө жасалса, анан бул өтө чоң ордулугу жоготуу деп эсептелет да. Çıkan yerden daha öyle olsa gerekli olan nasıl kaçacağım? Kancha ekan? 120. Berk jagында тургандырчы? Азулат абденс. Bütünü 120 ekan. 126. 126 bütün çıktı. Kıyımlarda tazalayıp da Daha katkam менен бар. Алчаган. Шумчудар каткан. Ya, шулла? Ооба. Неме? Андаста ошолой, муну коргошун экен. Анын металлы башка да өтө эле жеңил. Bunun içinde Arapça yazılar var da. Коргошун экен да. Bu kolboşundaki işletici gerek de var mı arkadaş? Buna var 120. Narkısı kancha ekan sınıftары? 22. Berki ekөө башка болду. Aleyküm. Же ошо менен чогуу? Yok bu köy başka. Şey demez. Ал эмне шакек экен экен? Şakek. Үчөө экен? 3 шакек. Şakek. Nasıl? Bundağı ceza. Bu Cez. uğur ekan. Так, ал ошолордун бардыгын эмагын? Buna hoş borayım şöyle. Муну кош. Lan bir ne? Külüç. Ачкыч. Bunlar kaç liradan tamam? Булар немеден, Тайгараевден чебилдар. Тайгараев Айла. Тайгараев Айла. Жалау шаарынан қанша километр? 8-10 километр. 12? 12 Tabii.
Taş var eкен, тегерек. Şunu аңтарсак эле жанакы шарак дедик го. Ошол тегерек болду, көнүп калды. Ушул жерден? Ооба, куду ушул жерде. Кайсы экенин билбей калдым, ушу Мартта эле да. Мартта. Мартта. Ошондо кайсы ушул жерден табылды? Ушул территорияда. Мына силер ачкандагы изби? Ооба, ушул биз ачкандагы из да ушул. Ошондо ошол жерде турган. Мунун түбүн казып көрбөдүңөрбү? Ушул жерге чейин казгыладык, анан карасак мына таштар коюлган таш эмес деп көрүндү. Жанагы тыйындар да ошол жерден чыкты да, чоң. Ушул жерден чыкты ба чоң. Тажы да ошол жерден чыкты. Тажы ушул жерден, мына анын орду мына жерде. Ошолда. Балким ушуну түндө алып барып көмгөн да, чыракты көмгөн үстүнө. Деген. Мына ушул жер экен кадим. Каздыкта. Мына тажы табылган жер. 9 грамм экен. Алтыны? Ооба, 9 грамм. 9 грамм чыкты. Мына урматтуу замандаштар. Биздин кыяз бир тууганыбыз тапкан чоң табылган. Мына ушул жерден табылган экен. Өзүңөр көрүп турасыңар. Балким ушул жер кезегинде могул жакта мына таштар бийик болуп бир сандыкча жер экен. Өзүнчө кансалык катары казылып көмүлүп койгон балким баалуулуктардыр. Дагы бир башка бир тагдыр менен келип туруп калган баалуулуктарды биз алдын ала божомолдоп тиги же бу деп айта албайбыз. Бирок кереметти ушул Кызыл Суу өрөөнүнүн Каргаша деген жеринде табылган бул баалуулук. Балким мезгили келсе, кыргыз тарыхы эмес, дүйнөлүк археологиялык баалуулуктарга бир салымын кошо турган чоң баалуулук болуп берет деген ниет тилекте атайын жолдун татаалдыгына, кыйынчылыгына карабастан келип отурабыз. Мындагы аябай толкунданып турам. Ушундай кыргыздын тарыхы бай, жерлерибиз дагы учурунда тарыхый окуяларга бай жерлерден болгон. Ошонун бир көөсү болуп турабыз. Бул миңдеген жыл мурда ушул жерде баалуу буюмдар бекитилип бизге насип кылган экен. Биздин муунга ушул тарыхыбызды дагы изилдеп, тереңдеп, келечек муунга биздин бай тарыхыбызды жайылтканга аракет кылабыз. Бар билимибизди, аракетибизди жасайбыз. Ушул табылганы мындан ары элге жайылтып, бир кыргыздын бай тарыхына дагы бир кошумча жерин толуктайт деген ишеничтемин. Жазмагал эле кой кайтарып, мал кайтарып келип ушул жерден көрүп калдык. Бул нерсени баалуу экенин деле неме кылбадык, билбедик. Анан өстүн акилер аркылуу неме кылып көрсөтсөк, бул жактарга чабып ушуну өтө баалуу, жакшы буюмдар экен деп азыр неме кылып баалап атышат. Баалуу буюмдар экен. Биздин өздүн тарыхыбыздын ачылышына дагы бир өбөлгөсүн кошот деген ойдобуз.